Бул жакта ушул Кара Таштын мына ушул бурчу, эшиктин алдындагы бурч Хажарул Асвад бурчу туугандар. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Azim. Wassalatu wassalamu. Мына умраны биз баштадык. Бул биринчи таваф. Өзүңүздөр көргөндөй бул бурч Хажарул Асвад бурчу. Оң жакта жашыл чырактар бар. Биз биринчи тавафты баштадык. Кабатулланы айланууда китептерде жазылган дуалардын бардыгы рекомендательный характер, сунушталган сунуштама дуалар. Албетте, алгачкы 3 шалыкты оң киптини ачып, анан палбан басыштеп буттун учу менен мындай баскан сүннөт болот, туура болот. Бирок адам көп болгон себептен биз бардыгыбыз андай басууга эркектерге мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен биз жөн гана агымга жараша басабыз. Бош болгон мезгилде ушундай күчтүү демонстрация кылып басышкан мусулмандар. Булардын денесинде касал, оорукчан, денеси таза эмес деген сөздөр болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң киптин ачып, биз денебиз таза, эч кандай оорубуз жок деген нерсени дагы демонстрация кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Дуаларды кылып, Куран окуп, жаратканга Аллах Таалага мактоолорду, шүгүрлөрдү айтуу менен биз тавафты уланта беребиз. Таваф тек гана ушул жерде аткарыла турган ибадаттын түрү. Мындан башка жерде таваф деген ибадат аткарылбайт. Намаз, орозо, зекет жана башка жакшылыктар жер жүзүнүн бардык жеринде аткарылат. Бирок таваф тек гана ушул жерде аткарылат. Биз умранын биринчи шабытын айланып атабыз, анда эмес улантабыз дуа кылганча. Аллах. Ооба, бул жерде 7 жолу айланылат. Ошол Кара Таш бурчунан башталып, Кара Таш бурчу менен бүтөт. Калган 2 бурчунда эч нерсе белги жок. Бул бурч менен мына бул көрүп атканыбыз. Жана чорго, мына ушул чоргонун тушунда дуалар кабыл болмок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул чоргонун тушунда кылынган дуалар кабыл болот деген. Андыктан сизге да Аллах насип этип, чоргонун тушуна келгенде дуалар кылыңыз, дуаларыңыз кабыл болмок иншалла. Alhamdulillah. Ооба. Бул 2 бурчунда эч нерсе жок. Бул тарабы Хежру Исмаилдин фундаменти, Исмаилдин казаны деп аталат. Бул жагында жакындан барганда көрүнөт бул жерде. Азыр адамдар көп болгондуктан көрүнбөйт. Келерки бурч бул Рукнул Ямани, Йемен бурчу. Бул тарапта Йемен деген мамлекет бар экендигин билебиз. Рукнул Ямани менен Хажарул Асвад, Кара Таштын бурчунун экөөнүн ортосунда пайгамбарыбыздын Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ey Rabbim, bizge dünyada жакшылык бер, ахиретте дагы жакшылык бер, жана тозок отуңдан сактагын деген дуаны кылган. Бул дуанын орду мына ушул жерде, бул дуаны кылына турган студент ордон ушул жерде туугандар. Негизинен ооба, бул жерде билген дуаларды айтып, мактоолорду айтып, Курандан сүрөлөрдү окуса дагы боло берет. Ачык бул жердин мажалы. Намазда мисалы үчүн определенный гана сөздөр айтылат эмеспи? Тавафта бул жагы ачык. Кааласаң кыргызча, албетте, кааласаң кыргызча айт, кааласаң арабча айт, орусча айт, яни эч кандай чектөө жок бул жерде дуаларда иншалла. Мына кыргыз группадан ынтымактуу келет. Ооба, биздин группабыз жакшы. Ынтымактуу келатат. Ооба. Бүгүн жоопкерчиликтүү нерсе бул жерде жоготуп албаш керек группаны. Телефондор жок, жаң келген адамдар жоготуп алсак, кыйынчылык проблема эртеңге чейин издеш керек болот. Андыктан болушунча биргеликте ынтымакты алып жүрөбүз, жоготпостон. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Чындыгында
Akirette de. Dua özü bul jerde bul ele jerde emes, bardıq ele jerde dualar kol olsa jarım ün menen kılыныşı gerek. Mынантип ажы кылып жүргөн, тавaf кылып жүргөн мусулмандарга биз зыян бербештик үчүн үнүбүздү жарым үн менен дуа кылышыбыз керек. Бирок тилекке каршы биздин ажыларыбыз өздөрү дагы жаңы болуп, көпчүлүгү дуалардын дагы жакшы өздөштүрбөгөн себептен айла жоктон үндү чыгып. Ооба, мына бул жерден Кара Таштын бурчу. Бул жерден бисмиллахи Аллаху акбар деп ишарат кылабыз. Бисмиллахи Аллаху акбар. Бисмиллахи Аллаху акбар. Оң жагыбызда мына кыз жашыл чырактар бар. Көрсөтүп койсоңуз дагы болот. Мына белгилер. Ооба, ушул белгилер биринчи, экинчи, үчүнчү этаждын немелери үчүн белги ал. Ооба. Ооба. Ооба, экинчи, үчүнчү этаждарга дагы белгилер. Анын бардыгы балкондон бери карап көрүп отурбаш үчүн аларга да көрсөтүлгөн. Буларга дагы жакшы расчет алганга мүмкүнчүлүк бул жерде. Шундан жети айланат. Ооба, жалпы жети айланат. Ana ecesi bir oyla koyun. Kuday bize tavla. Sana bir oyla koyun. Ova. Belgisi var mı buna? Ova. Çayın kaparsa hazır. Erkek taraftan var. Тавафта дарат болушу шарт. Кимдин дараты сына турган болсо, ал даратты жаңылап келиши керек болот, токтотуп ошол жерде. Мисалы үчүн 3 таваф кылганда дарат сынса, же дарат кыстап кала турган болсо, сөзсүз барып даратты жаңылап келип, анан кийин ошол токтогон жерин улантылат. Ал эми Саиде, Сафа жана Марва тоолордун ортосунда чуркоодо болсо, ал жерде дарат шарт эмес. Тавафта дарат шарт.